2024-жылды жыйынтыктоочу иш-чарага келген коноктордун маанайы жогору. Талас облусунун 80 жылдык мааракесинин алкагында сыйлыктарды тапшыруу аземине чогулган коноктор алгач жылды жыйынтыктоочу видео тасмага күбө болушту. Талас облусунун 80 жылдык мааракесинин алкагында облустун 80 жылдык тарыхын камтыган китеп жарыкка чыгарылды. Китепте Талас облусунан чыккан атактуу инсандар тууралуу фото баяндар жана облустун 80 жылдык мааракеси камтылган. Облустубуздун 80 жылдык урматына фото баяны менен ушул бир китеп жазылды эле атайын. Ошо китептин бүгүнкү бет ачары болсун деп, андан сырткары ушу облустубуздун бүгүнкү күндөгү тарыхында өсүп өнүгүшүнө салым кошуп жүргөн мамлекеттик кызматкерлер, жеке ишкерлер бардыгыңыздарга облустубуздун бир ыраазычылыгын билгизип, сыйлыктарыбызды тапшырып коелу деп чогулуп отурабыз. Ушул 80 жылдык мааракени өткөзгөнгө көмөктөшкөн бардык биздин ишкерлерди, ушу Таластын кулундары, аттуу баштуу агаларыбыз, эжелерибиз, инилерибиз дегендей бардыгы бир жакадан баш чыгарып, бир жеңден кол чыгарып, жапатырмак колдоп, ушундай бир жакшынакай иш-чара өткөзүп алдык деп эсептейм. Ошондой эле облус башчысы Эрмат Жумаев 2024-жылда аткарылган алгылыктуу иштерге токтолду. Эми 2024 жыл биздин областыбыз үчүн, жеке эле биздин областыбыз эмес, жалпы Кыргызстаныбыз үчүн дагы жаңы бийиктиктерди багындырган ийгиликтердин жылы болду деп эсептейм. Себеби урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаровдун саясатынын негизинде мына көрүп атасыздар, өлкөдө кандай өзгөрүүлөр болуп атат. Биздин анын ичинде биздин областка эле токтоло турган болсом, 20дан ашык социалдык объектилер курулуп жаңыдан, бала бакча, мектеп, ФАП, спорт залдары мына ишке берилип атат. Канча деген километр жолдорго асфальттар төшөлүп атат. Мына 35 жылдан бери токтоп турган, жаңы эле өзүңөр ачылышында да бир далайыңар катышкансыздар. Мына аэропортко учактар келип конуп, өзүнүн ишин баштады. Бала саруу кеси ачылды. Мен ойлойм, ушул 25 жыл биздин азыр пландардын үстүндө да иштеп жатабыз. 25 жыл мындан дагы алгылыктуу, ийгиликтүү жылдардан болот деп. Талас облусунун 80 жылдык мааракесинин алкагында облустун социалдык экономикалык өнүгүүсүнө салымын кошкон бир катар ардагерлерге, мекеме уюмдардын кызматкерлерине сиңирген эмгеги үчүн төш белгилери тапшырылды. Мындан сырткары Талас облусунун 80 жылдык мааракесин өткөрүүдө салымдарын кошкон бир катар кызматкерлерге Талас облусуна 80 жыл юбилейлик төш белгилери, ардак грамоталар жана ыраазычылык каттар тапшырылды. 80 жылдык юбилейлик медаль менен Кыргызстан камсыздандыруу компаниясынын жетекчиси Сыйдалиева Ханайым Жумалиевна сыйланат. Быйыл Кудайга шүгүр жалпы эле областыбызда жакшы, ийгиликтүү, жемиштүү жылдардан болуп, мына 2024 жылды жакшынакай жыйынтыктап баратабыз. Биздин Бакаята району дагы ушу өткөрүлгөн иш-чараларга тыгыз байланышып, чогуу биргеликте иш алып барып, ушу Талас облусунун тургундарыны, кыргыз элимди кирип келе жаткан жаңы жылыңыздар менен чын дилимден куттуктаймын. Биз башында эле бул областтын сыймыгы, мааракеси баарыбыздын милдетибиз деп түшүнгөнбүз. Өкүлчүлүк буну эң туура баалап, ыраазычылык билдирип отурат. Мындан ары дагы баарыбыз бир үй бүлөдөй ынтымакта, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, ийгиликтерди жаратуу үстүндө иш алып барабыз деген чоң илгери үмүт бар. Жылды жыйынтыктап уюштурулуп жаткан сыйлоо аземге облустун ардагерлери ыраазычылыктарын билдиришти. Татыктуулар сыйлыкка ээ болушуп атат. Ошон үчүн мен ойлойм, көп жумуштар алдыда дагы туруп атат. 25 жылы бул кадам, мына 24 жылда башталган кадам деп эсептеймин. Бүгүнкү мен ошо кол өнөрчүлүккө Талас областынын жетекчиси болгондугум үчүн, жанагы боз үйлөрдү тиккенге көмөктөшкөнүм үчүн, анан ушул сыйлык ошо фестивалды да өткөздүм, айтып аткан Алагиз фестиваль. Ошон үчүн ушул бүгүн ушул сыйлыкка татыктуу болдум. Биздин губернаторубузга чоң рахмат. Бар болсун, Талас элим аман болсун, жаңы жылыңар менен. Талас облусунун 80 жылдыгына арналган
атайын китебибиздин бет ачары болуп атат. Бул тарых барактарында кала турган чоң бир өзүнчө тарыхый окуя деп эсептейм. Себеби дегенде мына ушул Талас облусунун басып өткөн 80 жылдыгында арналган китеп болуп жатат. Бул жерде ошо Талас облусунун өнүгүшүнө сиңирген эмгеги бар адамдардын жалпы эмгеги тууралуу жалпы маалыматтар, сүрөт баяндамалуу бүт материалдардын баары алынган. Бул редколлегиянын мүчөсү катары да биз мына ушул китептин үстүнө иштедик. Албетте мен ойлойм, бул китеп сөзсүз түрдө ар бир Талас облусунун жалпы эле кыргыз элинин китеп текчесинен орун алат болуш керек. Талас облусунун 80 жылдык мааракесинин алкагында сыйлоо аземине 200гө жакын мекеме уюмдардын кызматкерлери катышты. Айжамал Байырбек кызы, Чыңгыз Бокошев, Калмурат Мейманбеков, Талас шаары.